21-кылым жыл өткөн сайын оорулардын жаңы түрлөрү чыгууда. Ошону менен бирге эле медицинага инновациялык жаңы технологиялар да келип жатат. Бирок дарыланууга келгенде көп акча талап кылынары жашыруун деле эмес. Ооба, заманбап медициналык технологиядагы өнүгүшү зарыл, бирок бүгүн биз сиздер менен дээрлик бардык катмардагы адамдарга жеткиликтүү болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын медицинасы жөнүндө кеп болот. Тагыраак айтканда, хиджама жөнүндө. Ассаламу алейкум, сиздер менен Ден соолук каналы. Достор, эгерде биздин каналга каттала элек болсоңуздар, катталып, коңгуроону басып коюңуздар. Мындай учурда сиз биздин жаңы чыккан видеолорубузду өткөрүп жибербейсиз. Анда эмесе биз улантабыз. Хиджама деген бул кан алуу дегенди түшүндүрөт. Хиджама акмасы менен дарылоо бул байыркы замандан бери келе жатат жана бүгүнкү күндө дагы популярдуу жана өтө актуалдуу. Хиджама жөнүндө көптөгөн сөздөр айтылып келет, пайдалуу экен, пайдасыз экен, тигиндей экен, мындай экен деп. Бүгүн биз бул суроого чекит коебуз. Сөздүн башында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүнө токтолуп кетким келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистеринин биринде хиджама өлүмдөн башка бардык ооруларга шыпа деген. Өлүмдөн башка бардык ооруга шыпа. Жана хиджама пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын медицинасы болуп саналат. Ал өзү дагы кан алдырып турчу. Негизинен хиджама бул денедеги бузук кандардан арылуу менен адамды дарылоо. Адамдын каны таза болсо, ден соолугу дагы чың болот. Жана дагы көптөгөн оорулар кан менен байланыштуу. Мындай учурларда хиджамадан өткөн мыкты ыкма жок болушу керек. Келгиле жөнөкөй эле мисал келтирип көрөлү. Кан таза эмес болсо, адамдын иммунитети начарлайт. Майда чүйдө вирустарга туруштук бере албай калат. Бат-баттан баш ооруйт, анткени мээге дагы кан барып турат. Ошондой эле кан таза эмес болсо, денеге ар кандай жара чыга берет, ошондой эле угрилер. Хиджама менен кан алдырганда бир процедурада 150-200 мг чейин кан алынат. Оорулардан арылуунун натыйжалуу жана жөнөкөй жолу болуп саналат. Төмөндө кайсыл ооруларга мыкты натыйжа берет карап чыгабыз. Бул баш оору, мээнин кан айлануусунун начарлашы, бел жана бут оорулары, остеохондроз, артрит, ревматизм, ар кандай жара оорулары, депрессия, кулак жана моюн оорулары, простатит, импотенция, бөйрөк ооруларын, жүрөк кан тамыр ооруларын, денедеги жана клеткалардагы зат алмашууну жөнгө салат жана бетке чыккан угрилерден арылтат. Мындан сырткары көптөгөн ооруларга пайдалуу. Ушундай өзүнүн көпчүлүк ооруларга эффективдүүлүгү менен эл арасында бүгүнкү күндө өтө популярдуу болуп саналат. Албетте, кан алдыруудан мурун адис менен кеңешиш керек. Кандай адамдарга хиджама акмасы менен кан алдыруу сунушталбайт? Булар боюнда барлар, өтө улгайган адамдар, онкологиялык оорусу барлар, аз кандуулук менен жабыркагандар. Мындай адамдар менен иштешүүдө квалификациясы жогору адистер иштешиш керек. Жана мындай кардар тиешелүү анализдерин тапшыргандан кийин гана. Достор, ошентип бул видеодо хиджама деген эмне экенин жана негизинен кандай ооруларга жакшы натыйжа берерин билдик. Жана дагы айта кетчү нерсе, хиджама акмасы менен кан алдыруу бул сүннөт болуп саналат. Эгерде сиз оорубасаңыз деле жылына бир жолу кан алдырып турсаңыз, ашыктык кылбайт. Мындай учурда каныңыз жаңыланып, кан айлануу жакшы жүрөт жана кыймыл аракетиңиз жакшырат. Муну биз спортсмендерден байкасак болот. Ооба, спортсмендердин арасында да хиджама өтө популярдуу. Достор, эгерде хиджаманы үйрөнүүнү кааласаңыз, бул Instagram баракчага катталып коюңуз. Жакын арада хиджама боюнча курс ачылганы турат. Окуткан адис 5 жылдык стажы менен, исламдын жолу менен хиджаманы үйрөтөт. Ишенип коюңуз, курстун баасы бардыгыңыздарга тең жеткиликтүү болот. Баракчага катталып, ден соолук боюнча пайгамбарыбыздын медицинасы боюнча өзүңүзгө пайдалуу маалыматтарды алып туруңуздар. Достор, видеону аягына чейин көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Каналды колдоо иретинде комментарийге өзүңүздүн ой пикирлериңизди жазып калтырып коюңуз. Биз абдан ыраазы болобуз жана кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман эсен, ден соолукта
болуңуз.